Атуулдук стипендиянын 10 жылдык мааракесине кош келиңиздер. Окуу жайдын чоң жыйындар залында Кыргызстандагы эң абройлуу стипендиялардын бири болгон Ошмунун атуулдук стипендиясы эң мыкты деп табылган окуу жайдын студенттерине тапшырылды. Бул майрамдык салтанат атуулдук стипендианттардын 10 жылдык мааракесинде орун алды. Иш-чара 10 жылдан бери берилип келген стипендия тууралуу даярдалган видео материал менен башталды. Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков окуу жайда студенттер үчүн орун алып келе жаткан иштер боюнча маалымат берип, андан соң атын атагысы келбеген студенттерге стимул берүү максатында стипендия берип келе жаткан профессор агайга ыраазычылык билдирди. Биздин университеттен өзүнүн эмгек жолун баштап, өмүр бою ушул университетте иштеген өзүбүздүн агайыбыздан ушундай демилге чыкканлыгы бул өзгөчө символикалуу. Бул биринчиден ушул агайыбыздын кандай киши экендигин жөнүндө кабар берет. Ошол эле учурда биздин Ош мамлекеттик университетинин кадыр баркы Ош мамлекеттик университетинин ар бир кызматкери, ар бир студенти, ар бир иштеген мугалими болобу баардыгы ушундай ой жүгүртүү менен университеттин патриоту экендигинен кабар берет. 10 жылдык мааракелик иш-чарага буга чейин стипендиант болуп, учурда түрдүү тармакта үзүрлүү эмгектенип келе жаткан бүтүрүүчүлөр конок катары чакырылган. Алар стипендия алган учурдагы сезимдери тууралуу айтышты. Бүгүн ушул атуулдук стипендияны алганыбызга 10 жыл болуптур. Менде толкундануу сезиминен да мурда абийирим басында аябай кичирейүү сезим болуп атат. Анткени ушул мындан толук 10 жыл мурда ушул жерде стипендияны алганда мен өзүмө ушундай максат койгом да. Мен дагы бир 2-3 жылдан кийин бүтүп калат экенмин университетте. Демек бир жерде иштеп калам. Ошол мезгилде мен дагы жок дегенде бир же эки студент болобу, окуучу болобу, мындай карапайым үй бүлөдөн чыккан, бирок жогорку окуу жайына тапшырууда материалдык жактан кыйналып аткан балдарга мен каржылык жактан колдоо көрсөтөм. Мен дагы ушундай бир стипендия берем деп өзүмө максат койдум эле. Билинбей 10 жыл өтүп кеттир. Ушул көртөрлүктөн кокотойун ашыра албаган бир көрпенде экенмин деп баятан бери ушул максатым ишке ашыра албаганыма абийир алдымда аябай кичирейип отурам. Бирок бул нерсе мындан ары ишке ашпай калат дегендик эмес. Буйруса дагы да бул изги тилегим жүрөгүмдө жашап жүрөт. Сөзсүз буйруса ишке ашырам деп өзүмө өзүмдөй убада берип отурам баятан бери. Буга чейин Ошмунун мыкты студенти конкурсу жөнүндө жобо иштелип чыккан. Ага ылайык конкурс 2 этаптан турат жана конкурстук негизде өтөт. Дал ушундай татаал сынактардын негизинде көптөгөн студенттердин арасынан тандалып алынган стипендианттар алган акчасын билим алууга, тил үйрөнүүгө жумшап, ошол эле учурда кесибинин мыктысы болууга түрткү болгонун айтышты. Мындан 10 жыл мурда дал ушул жеке атуулдук стипендиянын стипендианты болуу бактысы бизге дагы буйруган. Ошол күндөгү Элиза менен бүгүнкү күндөгү 10 жылдан кийинки Элиза экөөнү салыштырып азыр ичимде кармаш жүрүп атат да, кандай ийгиликтер болду ушул стипендиянын артынан, эмнеге жеттик, эмнеге жетпей калдык, кайсыл убадабызды аткара албай калдык, биз башка студенттерге, жаштарга үлгү боло алдыкпы деген жоопкерчилик, вазыйфа, ошонун баардыгын азыркы иш-чарада олтуруп бир четинен мындай картинадай көз алдыма тартылып атат, жана саресеп кылып жаткан учурум. Сонун сезим бирок бул. Анан бул стипендияны биринчи бизге конвертке атайын биринчи бөлүгүн акчалай берген да. Аны ата-энеме бергенмин. Ошондон кийин мен ата-энемден финансылык жактан сепарация болуп бөлүнүп чыктым десе дагы болот да, анткени деген. Андан кийинкилерин өзүмдүн жеке ошол студенттик жылдарымдагы жашоо турмушума иштеткенмин. Атуулдук стипендия бир студентке айына $100 жылына $1200 берилип келет. Ал эми бул жылы тандалып алынган 10 студенттин катарында журналистика адистигинин студенти Аруке да бар. Бул күндү мен чындап биринчи студент болуп келгенден баштап аябай армандаган болчумун. Анткени бул атул деген атты биз алып жүргөнүбүз менен университет тараптан берилген атуулдук стипендия бул дагы да атул деген атыбызды жогорку даражага көтөрөт деп ишенем. Буйруса бул стипендияны толкунданып турганым дагы бир өзгөчөлүгү бул факультетимде мугалимдер жамаатымдын кубанычы, аны менен кошо өзүм менин бир туугандарымдын үй бүлөмдүн кубанычы болуп турат. Буйруса мен бул атуулдук стипендияны өзүмдүн келечегиме инвестиция кылам деп ишенем. Бул стипендияны Ош мамлекеттик университетинде эмгектенген илимдин доктору, профессор агай өзүнүн өмүр бою жыйнаган мүлкүн банкка төгүп, аны окуу жайга мурастап, мыкты окуган,
өзгөчөлүккө ээ болгон студенттерге стипендия кылып берип келет. 2012 жылдан бери эң мыкты 5 студентке ыйгарылып келсе, 2020 жылдан тартып 10 студентке берилип жатат. Жалпы 2012 жылдан тартып $1200 45 студентке берилди. Стипендия ээлери эскертиген нерсе, быйылкы стипендия $100 өлчөмүндө эмес, 10 000 сом өлчөмүндө берилүүдө.